Быйыл Балыкчы шаарында 4 чакырым жаңы жол жана 8 чакырым тротуар салынууда. Бул жумуштарга Балыкчы шаардык бюджетинен жана Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнгөн. Төлөм Шокеев көчөсүндөгү жаңы жолдун туурасы 7 метрди түзүп, суга суу лотоктору, түнкү жарыгы жана жашылдандыруу иштери менен кошо тапшырылат. Азыркы тапта жалпы жумуштардын 40% аяктап калды. Мына уже тротуар, мына суу кеткен жерлер, мен сурадым эле ушул бир суу бияка кетеби деп. Көчөнү катуу мөндүр жаан жаады да. Уклондору аябай жакшы салынып атат. Эми зеленый насаждение дейтин аягы болот экен, тротуар, жолдун өзүнүн односторонний да ошончо баягы кичине уз керек болуп калды болуш керек. Бирок болот, жакшы. Төлөм Шокеев көчөсү, бияқта деген 4 чакырым жолубуз толук реконструкция болуп атат. Толук асфальты алынып, жаңы асфальт төшөө, ирригациясы, анан эки бетинде тротуар каралган да. Буну болсо биз деген шаар өзүбүздүн күчүбүз менен Ысык көл өнүктүрүү фонду аркылуу 2 жыл мурун долбоорун иштеп баштаганбыз. Анан мына бүгүнкү күндө буюрса ишке ашып атат да.